Орусияда мигранттарды массалык түрдө кармашууда. Орусияда полиция тарабынан мигранттардын документтерин текшерүү жүрүүдө. Кыргыз мамлекетинин Орусиядагы элчилигинде полиция тарабынан 44 кыргыз жараны кармалганы боюнча маалымат түшүп, элчиликтин кызматкерлери Текстиль ШК районундагы ички иштер бөлүмүнө барган. Кармалгандардын жашаган жериндеги каттоосу боюнча документтерди текшерип, андан соң 35 жаран бошотулгандыгын, 8 февралда ал эми 9 жаран Орусиянын миграциялык мыйзамдарды бузганы аныкталып, алардын документтери сотко жиберилген. Протоколдук биргелешип кароонун натыйжасында аларды кара тизмеге киргизбестен 5000 рубль айыппул салынаары белгиленди. Ошону менен бирге мындай окуялардын алдын алуу максатында жарандардын жашаган жерине каттоого туруп жатканда ортомчулардын кызматын колдонбоону дагы бир жолу эскертебиз. Азыр териштирүүлөр болуп жатат, ошондуктан мындай кармоолор болуп турары айтылды. Орусиядагы мекендештерибизди сак болууга чакыра кетейин. Булак Назар Ньюс KG сайты.